Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиянын Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын санын ачыктады. Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Горовой Орусияда 670 миң мигрант мыйзамсыз жүрөт деп билдирди. Россиянын аймагында 670 миңдей мыйзамсыз мигрант жашайт. Башкармалыктын башчысы белгилегенде, алардын көбү аялдар жана балдар. Бирок Горовой баса белгилегендей, 2025 жылдын 30 апрелине чейинки аралыкта мыйзамсыз жүргөн мигранттар бул маселени чечүү үчүн тиешелүү ведомстволорго кайрыла алышат. Биздин атайын эсептерди текшерип, коомдук тартипке кол салган мыйзам бузуулар жок экенине баа бергенден кийин биз бул чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндө салабыз. Болбосо алар чет өлкөгө чыгуу милдеттүү, деди ал. 5 февралдан тарта Орусияда өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин электрондук реестри ишке кирет. Ушул эле күнү реестрден тышкары мигранттарды өлкөдө мыйзамсыз жүргөн же мыйзам бузуу жасагандарды, башкача айтканда реестрге киргендерди депортацияга жаңы режим башталат. Мыйзамсыз мигранттарды да айрым укуктар жана эркиндиктер боюнча чектөөлөргө дуушар болушат. Режим кайра бузулса, депортация болот. Мындан тышкары полиция кызматкерлери бир катар административдик укук бузууларды жасаган мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим кабыл алууга укуктуу болот. Буга чейин мындай чечимдерди сот же чек ара кызматтары чыгарчу. Кошумчалай кетсек, 5 февралдан тарта жашы жете элек балдарды Орусияда мыйзамсыз деп табылган чет элдик ата-энелер да ушундай статуска ээ болушат. Алар мыйзамда белгиленгендей мөөнөткө Орусиядан чыгып кетүүгө милдеттүү же депортация болушат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бардык документтерди бир катар тактап, мыйзамдаштырып алыңыздар. 5 февралдан тарта мыйзамсыз жүргөн мигранттарга электрондук реестр ишке кирет. Жок жерден депортация болуп калбаңыздар. Регистрация, трудовой договор, сахарова кагыздары таза болсун. Срокторунда бир катар караштырып коюңуздар. Маалыматтуу группаларга таркатып коюңуздар. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Москванын кээ бир райондоруна көптөн күткөн кар эми жаай баштады. Аба ырайына жараша кийинип, ден соолукту жакшы караңыздар. Россияда отурукташып калган мекендештерге жакшы кабар. 1 февралдан тарта Россияда энелик капиталдын өлчөмү биринчи балага 690 300 рубльга, экинчи жана андан кийинки балдарга 912 200 рубльга чейин көбөйөт. Ал эми бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 26 900 рубльга чейин көбөйөт. Андан сырткары Россияда эми баатыр энелерге ай сайын 72 400 рубльдан төлөнөт, деп билдирди Эмгек министрлиги. Баатыр эне намын алуу үчүн 10 же андан көп бала төрөп чоңойтуу керек. Ар бир апа энелерибиз ден соолукта, аманчылыкта жүрсүн деп жакшы сөздөрдү жазып кетиңиз. Россияда рейдтерге, текшерүүлөргө кыйынчылыкка карабай эмгектенип жүргөн мекендештердин Кыргызстанга салымы өсүүдө. Айта кетсек, Россияда мигранттардын мекенге которгон акчасы 278 миллион долларга өстү. Бул тууралуу Улуттук банктын статистикасында көрсөтүлгөн өткөн жылдын январь-ноябрь айларындагы көрсөткүч менен 23 жылдын статистикасынан салыштырганда өсүүдө.
Бөтөн жерде жүргөн ар бир мекендешибиздин тапканына береке болсун, мекенин эсен аман кайтсын деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-79-11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.